Баткен районундагы кароосуз жаткан Айгүл тоосунун 253 гектар аянты 12 жыл мурда корукка алынып, 10 жылдык мөөнөткө Токой чарбасынын карамагына берилген. 2019 жылдан бери кароосуз калган Айгүл тоо учурда кайрадан Токой чарбасына өткөрүлүп жатат. Өткөн жылы пандемияга байланыштуу Айгүл тоосуна киши буту баскан эмес. Бул жылы Айгүл гүлү ачылгандан тартып көрүүгө келгендердин катары көбөйүүдө. Сейилдеп келгендердин бири Гүлнара Абдимиталова өткөн кылымдын 80-жылдары Айгүл тоосунда гүлдөр тоо этегине чейин өсүп турганын эскерет. Карап туруп ичим ачышып атат да, себеби 70-жылдары ушу машинемен кебейтилип Баткен элмекте окуйт эдик, дагы ушу Айгүл көргөнү келет. Келгенде могу төбөсү мына астыларда дагы гүлдөр көп эле. Айгүл гүлдөр сарысы, ток кызылы ушунчалык адамдын көзүн жоосун алган гүлдөр бар эле да. Ошолорду азыр карап отуруп элестетип ичим ачышып атат. Илимий негизде Эдуардтын чаар гүлү аталган бул гүл Баткен районунун Карабулак айылындагы Айгүл таш корогунда өсөт. Бир кезде тоо этегине чейин каптап өскөн гүл бүгүн кыйла сейректеген. Гүлдүн азаюусуна табигый себептерден тышкары жыл өткөн сайын ага кызыгып көбөйгөн туристтердин мамилеси да негиз болуп жатканын белгилеген активисттер табигый Айгүлдү сактап калуу үчүн Айгүл таш корогуна мораторий жарыялоону сунушташууда. Айгүл гүлү бир гүлдү 7 жылда ачып атат. Бир гүл тебеленгенден кийин болду. Ошону менен 7 жыл бул гүлдөгөнгө чейинки убакыт. 8-9 жылдан баштап туруп гүл ачып атат. Анын эмне үчүн биз анда Айгүл гүлүн 50 сомдон акча табат экенбиз. Ал бир жылда, бир сезондо болбогон 200 миң, 300 миң сом акча түшөт экен. Аны дагы Айгүл гүлүнө, Айгүл тоосуна пайдаланган жокпуз. Ал ошол бойдон кайсы жака кетип атат, жок болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө жок дегенде 5 жылга же 10 жылга Айгүл гүлүнө мораторий жарыялап, ал жерге адамдарды киргизбей, шартты түзүп алып туруп, анан кийин киргизсеге мен жакшы болот эле деген ойдомун. Корук болуп түзүлгөнүнө 10 жылдан ашса да, сейрек гүлдү көбөйтүү тургай сактап калууга да аракеттер көрүлбөй келет. Пандемиядан улам үзүлбөй уругунан бир аз көбөйүп, жаңы көчөттөрү чыга баштаган. Бирок ал да бул жылы тебелендиде калып, кайрадан жок болууда. Ушул пандемияга жабылганга анча эле пайдасы тийди да. Адамдар көп келгенибизге байланыштуу чыккан айгүлдөрүбүздөн баарын тейлеп, тепсеп, жанагы жаш балдар үзүп коюп атат. Бирок сотрудниктерибиз кем аз болгондуктан жетише албай атабыз. Аларга жаш балдар көбүрөөк алып келгенге байланыштуу бана ушу жаш балдар ата-энесин эмне кылбай шарт үзүп коюп атат экен да. Көбүнчө ушу жаш балдар көп байгандай жаш жетелек, 7-8 жаштагы жаш балдар үзүп ататтар. Айгүл Кыргызстанда Айгүл таш корогунан башка аймактарда өспөйт. Айгүл гүлүнүн кооздугу ыр болуп жаратылып, оолго салынып. Ушул Айгүл гүлү жөнүндө өзүм чыгарма жазып, анан жыл сайын мына Айгүл гүлү ачылганда мени ар жактан келген коноктор, ушул биздин баягы жергиликтүү коноктор тосуп алган баягы фермандар алып барышып, мен ырдатышып, ушул Айгүл гүлү жөнүндө даңазалаган, ырдаган ушул киши деп ар дайым баягы тааныштырып, эме кылып жүрүшөт да. Бул боюнча энди баягы бизде баягы областтык, райондук деңгээлде ушул район жетекчилери ушул туристтик бир чоң масштабтагы эмеге айлантабыз десе, ушундай бир 5 жыл же 10 жылга чейинки мораторий жарыялаш керек. Айгүл таш корогунда өскөн гүлдүн уругун алып кетип, тамырын казып кетип, өз үйлөрүнө өстүргөндөр бар. Бирок учурда гүлдүн табигый түрүн сактап калуу күн тартибинде турат. Айгүл дүйнөлүк туризм секторунда Кыргызстандын туристтик бренди катары киргизилген. Туризм адистери Кыргызстандын жана Баткен жергесинин символу болгон гүлдөн жакынкы күндөрү кол жууп калышыбыз ыктымалдыгын айтып, коңгуроо кагышууда. Биринчиден ошол мораторий деле мүмкүн бир кайсы бир мезгилге жарыяса болот. Болбосо аны көбөйтүүнүн жолдору. Биринчи сактоонун жолдору. Корукка барып кирген адамга жана эскертмелер керек болсун колуна карматып бир баракчаларды мындай кылбаш керек, мындай кылбаш керек дегендерди жазып берип, аны менен эле адам эме баардыгы бүтүп калбайт. Анан экинчиси көзөмөл. Коомдукпу же ошол коруктун эмесин эсебинен бир көзөмөлдөөчүлөр ошол. Анан ошол барган туристтерге мындай ыңгайлуу, жакшы жолдорун көрсөтүп, мынакта жүрсөңүз мына жерде гүлдөр бар, мына жерге чыксаңыз мындай гүлдөр бар деп айтып турган бир кызматтар уюштурса болот. Анан эң эмеси муну көбөйтүүнүн жолдору. Ошол уругунан көбөйтүү,
Эми биз билебиз алы айгүлгүлү пияз деп пиязынан эме кылат. Ошо көбөйтүүнүн чараларында көбүрөөк пайдаланыш керек. Ошого көбүрөөк керек болсо каражат бөлүп дагы ошону көбөйтүп, бул биздин Баткендин бренди деп жүрөбүз. Ошондой деңгээлде кармаш үчүн бир топ аракеттерди жасаш керек. Айгүл-Таш коругу Баткен районундагы Карабулак айыл өкмөтүнүн балансында турат. Учурда корукту айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигинин Баткен Токой чарбасынын балансына өткөрүү иштери жүрүп жатат. Корукта турат, бирок ал корукту дагы трансформациялап Токой чарбага өткөрүлүп, келечекте жаратылыш паркын түзөйүк, ушу айгүлдү көбөйтүү, коргоо, сактоо иштерини күчөтүү максатында ушу жаратылыш паркы кылып келечекте уюштурайык деп атабыз. Айгүл гүлүн сактоо үчүн Баткен Токой чарбасы да өз аракеттерин кылууда. Алар гүлдүн уругунан көбөйтүүнү колго алышкан. Баткен Токой чарбасынын эсебине Айгүл-Таш коругу ачылган 20-25 күн ичиндеги гүлдү көрүүгө келген туристтерден 200 000 сомдун тегерегинде акча түшөт. Ал каражат корукту трансформациялоо, айгүл гүлүн коруу жана көбөйтүү иштерине жумшалат. Муну алайын, муна улар. О саргаргандар муна улар. Мына улар бүт айгүл. Булар уже жай мезгилинде 4 жыл, 5 жылга чейин ушинтип чыгып, анан кулактайт экен да. 2 кулак, 3 кулак. Ошентип туруп, анан кийин кулактап чыгат экен. Мына эттери жакшы болуп турат. Жок, мына улар экен. Мына улар экөө. Ошолор жакшы эле да мына. Мына эттерде уже көрүнбөй калыптыр. Күн ысып неме болуп калыптыр. Айгүл-Таш коругуна элдердин кирүүсүнө мораторий жарыялабай туруп деле сактаса болот. Активисттер ал үчүн атайын гүл көргөнү келгендерге арнап тоо этегини айгүлдүн уругунан сээп өстүрүүнү сунуштап жатышат. Айгүл-Тоо коругуна мораторий жарыялабай эле туристтер үчүн ыңгайлаштырып, тоонун этегине айгүл гүлдүн уругунан сээп, ошол жерге өстүрүп, келген туристтер ошол жерден көрүп эле кете турган кылып, ал эми тоонун башында осо табигый жол менен айгүл өзүнөн өзү көбөйө берсе жакшы болмок. Анан биз бул жол менен туристтерди да сактап калат элек, анан айгүл гүлүн да сактап калсак болот. Айгүл гүлү 1978 жылы СССРдин, 2004 жылы Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, айгүл гүлүнүн гүлдөө убактысы апрель айында 15-20 күнгө гана созулат. Исабек Максутов, Салам Медиа, Баткен.